Азыр 12%. 12%ке чыгыш үчүн биз команда менен 1000 балл жасашыбыз керек. Общий команда менен 1000 балл жасаган болсок, биздин командага 8880 сом зарплата түшөт. Эми бул жерде биз жеке көлөм 50 балл жасайбыз дагы, 1000 баллдан 50 баллды кетирсек, бизде 950 балл калат. Биз 950 баллды командадагы 6-9-3%деги лидерлер менен жасашыбызга туура келет 950 баллды. Азыр мен орточо эсеп менен бөлүп беремин. Бул жакта 950 баллды биз бир каталог 21 күн иштейт. 21 күн бир каталог. 15 күнгө бөлөбүз. Себеби бир жума калганда, дагы 5 күн, 6 күн калганда бизде давай заказдарын төлөө, келди, алып кет деп жазыш үчүн командага мен 15 күнгө эле бөлдүм. 950 баллды биз 15 күнгө бөлгөндө биз күнүнө 64 балл жасашыбыз керек экен. Күнүнө 64 балл. Пожалуйста, буну сиз өзүңүз жасабайсыз 64 баллдычы. Бул жерде 9% бир лидериңиз бар. Бул жерде 6% лидериңиз бар. Сиз ушуларга бөлүп бересиз. Давай сен мынча балл жаса, ошол менен давай сен шунча балл жаса, шунча балл жаса деп бөлүп берип коесуз сиз командаңызга. Просто сиз командаңызга бөлүп бересиз, ошол нерселерди эле карап туруп олтура бересиздер. Контролдо. Биз 64 баллды бир күндө жасашыбыз керек. Эми 64 баллды биз 8ге бөлөбүз. Себеби бир адамды заказ кылыш үчүн, актив кылыш үчүн дейт. Актив кылыш үчүн 1,5 миң сом орточо эсеп менен 8 баллга туура келет. Сиздер 64-тү 8ге бөлсөңүздөр, кайра эле 8 чыгат. Сиз күнүнө 8 адамды 1,5 миң сомдон заказ кетиртишиңиз керек. Же жаңы катталган адамды сиз 1,5 миң сомдон заказ кылдырышыңыз керек. Мындайча айтканда, күнүнө биз 8ден адам катташыбыз керек. Күнүнө 8ден адамды каттап 1,5 миң сомдон заказ чыгарта турган болсок, биз бир күндө 64 балл жасаган болобуз, экинчи күндө 128 балл жасаган болобуз. Ошентип 15 күндө 950 балл жасайбыз, 450 балл жабабыз, биз 12%ке чыгабыз. Азыр 1000 баллды качан жасайм, кандай кылам дегендер болсо, жок, сиз болгону лидерлериңизге бөлүп бериң. Мисалы, 9%деги 600 баллды бөлүп бересиз, мастер планды эсептеп. Бул 9% болсо, 6%деги 200 баллды бөлүп бересиз. 200 баллды бөлүп бергенде, ошондо бизге где-то бир канча 800-900 балл калат экен. 800 балл болот экен. Ошондо сиз 200 баллды дагы бир лидерлериңиз менен, дагы бир бул жердеги веткаларыңыз менен жасап койсоңуз болот. Биз мына ушул мастер планды эле күнүнө бөлүп алган болсок, ушул адамдар менен эле иштеп туруп эле 12%ке чыгып койсок болот. Эң жөнөкөй. Давай сен таанышың катта, сен андай кыл, сен мындай кыл деп отуруп эле биз күнүнө 8 адам каттап, 8 баллдан заказ чыгарсак, биз 15 күндө 12%ке чыгабыз. Эң жөнөкөй мастер план, эң жөнөкөй жумуш. Эч кандай кыйналбайбыз, лидерлерге бөлүп берип коебуз, ошол лидерлер жасап коет, биз просто контролдоп олтурабыз.